Мектептердин ички жана сырткы көрүнүштөрү, жарыктандыруу тутуму, атүгүл эмеректердин жайгашуусу, айланасын жашылдандыруу бирдиктүү стандартта иштелип чыгат. Ушуга ылайык ар бир орто мектептин тиешелүү иштери аткарылмакчы. Барды балдардын экологиялык билимин өстүрүү, техникалык жана психологиялык коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Программаны жүзөгө ашыруу үчүн сынамак долбоор катары 12 мектеп тандалып алынды. Аларда үстүбүздөгү жылдын февраль айында башталган. Орто окуу жайларынын түзүлүшүнүн бирдиктүү стандарттарын өткөн республикалык угуусу начар балдардын номер 21 жатак мектеби коомчулукка көрсөтүлдү. Ал эми тандалып алынган мектептердин 3-өө Ордо калаада болсо, калган 9-у аймактарда. Биздин 50% ушул мектептердин бүтүрүүчүлөрү мектепти бүтүп атканда өзүнүн ден соолугу боюнча бир нече проблемалар бар экен. Балдар мектептерде бир 5-7 саатка чейин күнүнө сабактарда болушат. Ошондуктан бул коопсуздук аябай маанилүү маселе болуп атат да биздин мектептерде.